Где-то в середине сентября. Сентябрдын орто ченинде Каралаев көчөсүндө бул ит табылды. Аны машина сүзүп кеткен окшойт. Анан ал ошол жерде жаткан. Мен өзүмдүн итим менен сейилдеп жүргөм. Ал ошондо кичинекей эле күчүк болчу. Биз аны ооруканага алып бардык. Ал рентгенге тартылды. Жамбаш мууну жаракта болгондугун көрсөттү. Ал абдан оор абалда болгон. Очень тяжелая у него ситуация была. Тимошанын операциясы үчүн шаардыктар жаныбарларды куткаруу фонду менен биргеликте 10 000 сом чогултушкан. Тимош эми жаңы ээлерин издеп жатат. Иттерди сактап калууга бүт өмүрүн арнаган инсандар жок эмес. Бул ит 4 жолу атууга берилген. Бул жерден атылган. Анын күчүктөрү бар болчу. Аларды сабап өлтүрүшкөн. Мен барып аракта жаткан 4 күчүктү алып келдим. Анан энеси мага келди. Ал эми 10 жылдан бери мен аны ит деген ат менен алып келем. Эти животные к нам не из космоса. Бул жаныбарлар бизге космостон түшкөн жок да. Аларды багып алышкан. Адамга сүйүүсүн беришти, ишеништи. Аларды кыянаттык менен сатып жиберишти. Анан ыргытышты. Буга окшогон күчүктөрдү жок кылуу үчүн көптөгөн акчалар сарпталат экен. 21-жылы эле 3 миллион сом муниципалдык бюджеттен которулуптур. Бирок бул маселе дагы эле бойдон чечилбей жатат. Жана аларды жок кылуу абдан ырайымсыз зомбулук менен коштолуп келет. Бул маселени альтернативдик жолдору менен кантип чечүүгө болот экен биздин материалыбызда. Главная причина Иттерди атуунун негизги себеби шаардыктар үчүн коопсуз шарттарды түзүү болуп эсептелинет. Буга жыл сайын 3 миллион сомго жакын каражат бөлүнөт. Иттерди атуу тургундардын өтүнүчү боюнча үй комитеттеринин, участкалык милиционердин же жергиликтүү өз алдынча башкаруу мекемелердин талабы боюнча жүргүзүлөт. Кызык жери 21-жылы атылган иттердин санын айтып берүүнү суранганда басма сөз катчы жооп берүүдөн баш тартты. Бирок бул эле маалыматты шаардык ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясында алса болот. Мына былтыркы жылы 20.476 эметкен. 20-жылы. 20-жылы. Быйыл болсо 16.804. Тазалык иттердин өлүктөрүнүн баарын Бишкектин Таштанды полигонуна алып келет. Көрсө 20 жана 21 жылда 30 000ден ашуун ит Таштанды полигонуна жок кылынган экен. Бул көрсөткүч шек жаратат. 20 жылдын аягында азыркы экология министри Динара Кутманова бул тема боюнча пикирин билдирген. Количество припис вот этих собак, которые поступают. Бул жерге алып келген иттердин саны айына 1,5 миңдей. Бул өтө эле көп менин оюмча. Бирок мен адис эмесмин. Муну да иликтеш керек. Адистер оюн айтыш керек. Бул маселенин бир жагы. Ал эми экинчиси эмне үчүн бул жерге тирүү иттерди да жана кичинекей күчүктөрдү да алып келишет. Көзөмөл болуш керек да. Бесконтрольный процесс. Бул суроолорго жооп бериш үчүн Бишкектин Таштанды полигонундагы жаныбарларды көмүүчү жерлерди өз көзүбүз менен карап чыгуу керек. Ушул жерде бир жүктөлгөндө 1000 тонна дейм да 1000 килограмм мындайтканда труп жүктөлөт. Нар жакта 280 литр дизель куюлат, анан кийин 3-4 саат күйөт да. Күйүп жактан эчтеке калбай калап, анан кийин күлүлө чыгат. Анан кийин ошол эмелер масса тиякта коюлат. Яма бекериге салынат да, анан калдыктары күлү. Бирок крематорийде иттердин баары өртөлбөйт. Алда жанагы оорлар болсо, птичий чума деген бар. Мындай айтканда ветеринарлар момундай оорлары бар деп бизге тастыктап, заключение чыгарып берсе, биз болсо жалпы баягы труптарга кошо албайбыз да. Аны биз болсо крематорийге салып, өрттөп, ал жерде бактерия ордундагы мындай айтканда калдыгы калбаш үчүн биз өрттөйбүз да. Полигондо 21 жылы жок кылынган иттердин так салмагын каттоо журналынан көрүүгө болот. Бул келген журналдар канча килограмм веске кирет, келгенде веске кирип туруп, анан мен монтип килограммдарын жасам, штугунан килограммын жазам. Канча ит экен, э? Канча ит экен, канча штук, анан канча килограмм. Акты менен келет. Анан бергенде монда актыны жазып берем. Бул бирөө бизде калат, бирөө тияка кетет. 21 жылдан бери катталган баардык ит өлүктөрүнүн салмагын эсептесек, дээрлик 162 тоннага жетет. Жылына бир чуңкурга 60 тонналык иттердин өлүктөрү түшө турган болсо, анда анын көлөмү дээрлик 3 эсе көп болушу керек эле. 18-жылы жергиликтүү тургундар Таштанды жайга иттердин туура эмес жол менен жок кылып жатканга нааразы эле. Иттин өлүктөрү мынакей. Вот дохлые собаки. Вот видите черви.
Бул иттин өлүктөрүн Апасов сказал на встрече, что всех дохлых собак закопали. Это же все вранье. Калпта бүт бар жогучу. Мындан эки божомол пайда болот. Же жок кылынган иттердин саны бурмаланган, же алар мыйзам тарабынан каралбаган жол менен жок кылынат. Вот это вот, видите, мраморный айыл өкмөтү, вот Маевка айыл өкмөтү. Они Полигондун каттоо журналында Бишкектин четинде жок кылынган иттердин маалыматтары камтылган. Мисалы Новопавловка айылына 21-жылдын ичинде 455 ит алынып келинген. Бирок мамлекеттик сатып алуулар сайтындагы тендерлер боюнча бул айыл өкмөттө 1500 ит жок кылынган деп көрсөтүлгөн. 20-жылдын аягында тендер өткөрүлүп, анда 21-жылы 1000 ит атуу милдети коюлган. Буга 340 000 сом сарпталат. Бирок 21-мартта Новопавловск айыл өкмөтү дагы 500 атуу үчүн кошумча тендер өткөрүп, 180 000 сом бөлүп жатат. Новопавловск айыл өкмөтүндө 21-жылы атылган иттердин саны тастыкталды. Шаардын полигонуна алып барабыз. Ошол жерге мурда убактарда биз ошол жака алып барып, ошо иттерди неме кылдырчубуз да. Ит, анан жанагы бизде баягы үй жаныбарларынан дагы ошо тушаларын өлүп калгандарын ошол жака алып барып сдавать этип салабыз. Аякка акча төлөйбүз бирок. Ошондо бир иттин башына 100 сомдон 120 сомго чейин алышат. Иттердин 2-3 бөлүгү полигонго жетпей калган экен. Же аларды атышкан эмес, же акчаны кымыроо максатында мыйзамсыз иштетишкен деп божомолдоого болот. Көптөгөн айыл өкмөттөрдө иттерди атууга жыл сайын бир нече тендерлер өткөрүлөт. Айрыкча алардын көбү жаңы жылдын алдына дал келет. Ошентип, Ысык-Көл областынын Жолколот, Октябрь, 30 Уул, Үч Кайнар айылдарында тендердин жобосунда 2 күндүн ичинде 250 ит атуу тапшырмасы коюлган. Тендер 17 декабрда өткөн. Декабрь айынын күн тийген убакты 9 сааттан ашпасын эске алсак, ар бир 5 мүнөт сайын бир ит өлтүрүлүшү керек болчу. Кээ бир учурда бир эле компания бир нече тендерде жеңүүчү болуп чыга калат. Мисалга алсак, Талас облустук мергенчилер жана балыкчылар коому 21-жылдын декабрдын 2-жарымында 5 тендерди утуп алган. Акназаров айыл өкмөтүндө мергенчилер 10 күндүн ичинде 80 итти, Өзгөрүш айыл өкмөтүндө ушул эле убакытта 40 итти жок кылыш керек болчу. Арал айыл өкмөтү бир жуманын ичинде 50 итти атууга келишим түзгөн. Өзгөчө Акчы айыл өкмөтү айырмаланган. Келишим боюнча 200 итти жок кылууга 5 гана күн берилген. Дагы 100 ит Карасай жана Акбаш шат айылдарынан атуу керек болчу. Бирок аткаруу мөөнөтү мамлекеттик сатып алуулар сайтында көрсөтүлгөн эмес. Мергенчилердин өндүрүмдүүлүгү таң калыштуу. 2 жуманын ичинде 470 атылган ит. Во многих селах попросту нет прописанных в законе мест для утилизации собак. Көптөгөн айылдарда мыйзамда белгиленген иттерди жок кылуучу жайлар жок. Бул кызматтар подрядчиктердин мойнуна жүктөлөт. Утилдештирүүнүн 3 гана мыйзамдуу жолу бар. Крематорий, беккери үңкүрлөрү жана мал көрүстүүнү көмүү. Бирок айрым тендерлерде утилдештирүүнүн орду жана ыкмасы көрсөтүлбөйт. Башка учурларда техникалык тапшырмада мыйзамсыз ыкмалар көрсөтүлөт. Жаныбарлардын өлүктөрүн атайын крематорийлерде эмес, полигондордо өрттөө жана мал көмүлгөн жерде тактабай туруп, көмүү үчүн чукурларды казуу. Бизде Кыргызстан боюнча 202 яма беккары бар. 202. Но бул дагы бизге аздык кылат, жетишпейт. Жетишпейт. Мисалга айтсак, Чүй областынын Сокулук, Аламидин жана Жалал Абад областынын Тогуз-Тороо райондорунда яма беккери почти жок. Яма беккериден тышкары крематорий. Пока бизде крематорий жок. Бизде крематорий жана анча-мынча убойный секторда бар. Себеби пораженный органдарды ошо крематорийго өттөшөт. Мисалы Караколдо крематорий жок турабы? Эч жерде жок турабы? Жок. 21-жылы Кыргызстанда тендерге ылайык дээрлик 72 000 ит атуу пландалган эле. Буга 16 миллион сомдон ашык каражат жумшалган. Эң кызыгы бул сандар мамлекеттик ветеринардык инспекциянын маалыматынан кескин айырмаланат. Бизде 21-жылы неме боюнча 42 385 ит атылып, Какая стоимость патронов для охоты на животных? От 32 до 60 сомов. Нарезное оружие, пачка, в которой 50 патронов, стоит 1000 сомов. Аймактарда иттерди жок кылуунун орточо баасы 200-250 сомго чейин.
чыгымдарга жок дегенде бирок транспорттук кызмат жана иттердин сөөгүн утилизацио кирет. Бардык чыгымдарды санап көргөндө бул анча кирешелүү бизнес эмес, бир гана шарт болгондо, алдамчылык болбосо. Бишкектеги айрым кафелердин менюсунан иттин этинен жасалган тамактарды кездештирүүгө болот. 2 года назад вообще все началось с того, что появилась заметка где-то, кажется, на Кипре. 2 жыл мурун бир жерде маалымат чыккан эле. Кашник дегендердин биринде ит шорпосунда ок табылды делген. Гильза обнаружена. После произошедшего использовать собачье мясо этому кафе запретили и взыскали штраф. Но вот меню. Кяхе 180-150 сомов. Жир собачий 200 сомов. Суп кядай. Кят тоже из собаки. Когда мы вот 2 года назад делали этот сюжет... 2 жыл мурун бул окуяны иликтегенде ветеринардык көзөмөл менен маектешкенбиз. Кандайдыр бир эт саттыкка чыгаарда ал мурун сөзсүз текшериш керек. Ал эми иттин эти болсо алып текшерилбейт. Ага эч кандай документтери кереги жок экен. В эти кяшники и никаких документов на него нет. Шаардын базарларынан иттин майын да тапса болот. Кичинекей соода күркүлөрүндө ал ачык сатылат. Собачий жыр бе же? Кайдан алып келишет? Бирок нақты собачий жыр или собачий жыр эмес? Собачий жыр. Бирин бронхит дейт, э? Жардам беребичи эле же мындай? Демек иттерди атуу алардын санын чектебей коррупцияга негиз болуп жатканын көрдүк. Эми иттердин санын көзөмөлдөнүү чечүүнүн гумандуу жолдорун талдап көрөлүк. Биринчиси кастрация. Очень бы хотелось, что деньги, которые сейчас идут на отстрел, да, пошли бы на стерилизацию животных. Атууга кеткен акчалар жаныбарлар стерилизацияга кетсе жакшы болот эле. Бирок тендер аркылуу эмес, анткени ал көп убакытка созулуп кетет. Албетте массалык түрдө стерилизация болуш керек. Атууга кеткен акчаны ошол жака жумшаш керек. Которые оплачивают за счет денег, которые, например, идут на отстрел. Маселен Алматы шаарында малды бекер кастрациялоо үчүн мэрия тарабынан каражат табылган. Албетте Бишкектин бюджети алдаганча аз, бирок мындай процедуранын баасын арзандатуунун жолдору бар. Иттерди аттып, дүйнө жүзүмгө жаман көрүнүп атабыз да. Анан мисалы ветеринарный факультет бар. Артында помещениялар толтура, территориясы чоң, студенттери бар. Ушака бир ачып койсо, 2-3 миллион шаар берип койсо, ошо совхоз институтка. Алар жакшынакай вет клиника ачып студенттерге. Бияктан баягы иттерди дарлап, анан Стамбулда мисалы ошентет экен. Иттерди кастрация кылат экен, стерилизация. Анан кайра эшикке эле кое берет. Аткандан эмне пайда? Жазында эле кайра эметилип калат да көбөйөт. А стерилизация кылса акырындап жок азаят. Бул көйгөйдү чечүү боюнча дагы башка жаңычыл сунуштар бар. 2 жыл мурун ветеринар Полат Сулейманов иттерди хирургиялык жол менен бычуу боюнча илимий эксперимент уюштуруу сунушу менен мэрияга кайрылган. Бул үчүн эксперименттен кийин бир нече жыл бою клиникалык шарттарда 20 итке байкоо жүргүзүү зарыл болгон. Бирок бул ыкма мэриянын колдоосун тапкан жок. Будет обходиться в среднем даже по нынешним деньгам где-то ориентировочно, пускай так. Ар бир итке 300 сом коротулат эле. Бул 3 пачка тамеки же кимдир бирөө үчүн түшкү тамак. Бирок эгерде ал болсо, анда ал туруктуу жана жакын натыйжасы болмок. Происходит, то это уже будет долговечное и будет с подтвержденным результатом. Тилекке каршы бул сунуштардын баардыгын Бишкек шаардык мэриясы көз жаздымында калып келет. Бирок Кан шаарында иш алдыга жылды. Шаардын жетекчилиги Бриджит Бордо фондунун кароосуз калган жаныбарларды стерилизация боюнча долбоорун карап жатат. Атып жок кылуунун тажрыйбасын жокко келтирип, келечекте бул иттердин баарын бири-биринен кармап, атайын өзүнүн бир мекемесине алып барып, негизи эле башынан эле дезинфекция кылып, стерилизация кылып, анан бирка тагып, кайра эле өзүнүн жашаган ошонун өзүнүн жерине алып коюп, анан байкап көрөйлү деп атышат да. Көчмөн элдердин жашоосунда ит дайыма негизги орунду ээлеп келген. Ошондуктан Борбордук Азия тукумдатуу маданияты узак тарыхка ээ. Тайган менен кыргыздар карышкыр алчы, түлкү алчы, элик,
илгертен эле бакчыда тайганды. Бул кыргыздардын баалуулугу да. Ушу тайгандарды 2,5 миң жыл ушу ата бабаларыбыз чыгарып атканда ушу породаны. Муну ошол улуттук баалуулук деп атаса болобу кыргыздарда? Конечно болот. Бул бизде баалуулук деле көп эмес да. Ошо кол менен жасалган баалуулуктан ушул эле калды. Заманбап билим мышыктар менен эмиттерде адамдардыкыдай кубаныч, коркуу, кызыгуу сезимдери бар деп ырастайт. Ал эми биздин аларга болгон мамилебиз азыркы коомдун абалын көзгүдөй чагылдырат. Нужно, чтобы поменялось отношение населения. Биринчи кезекте элдин жаны барларга болгон мамилесин өзгөртүү керек. Балким мектеп кезден башташыбыз керектир. Келечек муундардын аларга болгон мамилеси башкача болушу абзел. Были более ответственны. Отношение к животным, она показывает человечность нашего. Жаны барларга болгон мамилебиз коомубуздун абалын көрсөтөт. Биз адамбызбы же жокпу? Ошону сүп текшерилет. Мен кээде чет элдиктерге айтам. Менде биринчи сыноо бар. Иттерге болгон мамиле. Мага жок жакпайт деп жооп берсе, мен үчүн ал адамгерчиликсиз киши.